Манас теңирчилердики эле деген сыяктуу бир туура эмес ой жаралып калганы мени өкүндүрөт. Бул жөнүндө учурунда Союз учурунда Советтер Союзу изилдеген экен. Кыздар сүйүүсүн билдирсе болобу дегенде болот деп жооп берет да. Сүйүүсүн билдирген кыздардын окуясы монча. Бир эле мисал эмес. Сиз азыр айтып отуруп, биздин кыргыз кыздарынын кандай эр жүрөк, бир башкача өңүттөгү бир сонун образ түзүп бердиңиз да. Кыргыздардын эркектерине кантип башка аял алдырбаштан жолун Каныкей апабыздан үйрөнөбүз. Ооба, саясат жөнүндө кеп кала турган болсок, 10 башы бозул, болгону 10 кишини башкарат. Болгону 10 эле кишини башкарат. 3 миллион аскер согушка кетип атат. Мен Манас менен маселемди чечип алам деп чыгат. Президент таанышым дегендей да. Андайлар толтурат, мен чалкпайм. Биз оны бардык нерсенин ээси жалгыз бир Кудай экендигин билген. Ошого ишенген. Анда эмне үчүн отко сууга сыйынып атат деген түшүнүк жаралышы мүмкүн. Бул коррупция менен кантип күрөшүш керекти? Манаста көргөзүп берген. Саламатсыздар, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Мен маегимди улантам. Бүгүн мен мейманым Манасчы Рыспай Исаков. Саламатсызбы? Саламатчылык. Сизди көрүп атканыма абдан кубанычтамын, Рыспай мырза. Бүгүн ушул Манас дүйнөсүнө сүңгүсөк деген ойдомун. Негизи эле ушул акыркы учурларда бул коомдо Манас деген теманы көтөрө чыккан болсоң, дароо эле динге каршылашкылы, анан Манас теңирчилердики эле деген сыяктуу бир туура эмес ой жаралып калганы мени өкүндүрөт. Бирок чын-чынына келгенде Манасты иликтей, изилдей келсең, эмне деген кыргыздын тамыры жатат, эмне деген кыргыздын философиясы жатат, Мисалы үчүн сиз динди да карманган адам катары жана ошондой эле Манасты да чогуу алып жүргөн адам катары буга кандай көз караштасыз? Бул жакшы болот, жакшы нерсе башталды. Бөлүнүшү, тарап болуу, жамаат болуу, бул пенделердин арасындагы нерсе да. Бул Манастагы эле эмес, диндеги эле эмес, бардык жагдайда бул бөлүнүш пендечиликке мүнөздүү нерсе. Пендечиликтен жогору көтөрүлгөн жерде бөлүнүшүү деген нерсе болбош керек деп ойлойм да. Ал эми Манаска келе турган болсок, Манас кайталагандан келме бузулбайт дейт. Мен дайым айтып жүрөм, дагы да айтайын, Манас кыргызды бириктирген. Кыргызды эмес, бүтүндөй көчмөн дүйнөсүн бириктирген. Өзүнүн доорунда. Али да болсо, биз Манасты биригүү үчүн пайдаланышыбыз керек. Бөлүнүү үчүн эмес. Анткени Манастан жана айтып аткандай бардыгын тапса болот. Ал ислам дини дейбизби, ага чейинки диний түшүнүктөрбү, өтө көөнө түшүнүктөр, ошолордун бардыгы бар. Бирок ар ким өзүнө керектүүсүн жулуп алып туруп эле ушул эле бар экен деп талаш ушул жерде жатып атат да, башка жагын көргүсү келбейт да. Мен бир мисал айтайын. Жерге башка планетадан бир аң сезимдүү акыл эстүү бирөө түшүп калды дейли да. Жерди чалгындап ушул жакта жашоо бар бекен, жок бекен деп чалгындаш үчүн түшүп, айталы Тынч океанына түшүп калды. Ортосуна түштү. Анан кийин жер деген жалаң суудан турат экен деп кетти. Бул чындыкпы, чындык эмеспи деген нерсе жатат да. Манаста да ошол ким, маселен Сахарага түшүп калды бирөө. Анан жер жалаң кумдан турат экен деп кетип калды. Манас дүйнөсүнө секирген адам ошондой болуп калып атат. Деңизге секирген кумурскадай да. Ал тегерегинде андан башка эч нерсе көрмөй калып атат. Ал биринчи секирген нерсеси андан башка жака секирип көрүш керек. Манас дүйнөсүндө секирип жасай турган нерселер толтура. Анан биринчи таанып алган нерсе ушул чындык экен дей бербестен, тереңден изилдесең, сен али эч нерсе биле электигиң айгине болот. Манас дүйнөсүндө каалайсыңбы, исламда бар, ага чейинки түшүнүктө бар. Мисалы бир эле мисал айтайын, көкөтөйдү коюдагы ырым-жырым. Бул өтө көөнө түшүнүк, андан кийинки түшүнүк, анан ислам түшүнүгү болуп бөлүнүп кетет. Мисалы Кыргызстан мындай сөз бар да. Каныңды ичем деп коет, же болбосо гүлүңдү өрттөп, сөөгүңдү сөпөт кылып, гүлүңдү көккө сапырып жиберем дейт.
сөөгүңдөртөп гүлүңдү көккө сапырып жиберем деген сөз бар да. Бул эмнеден чыккан бул сөздөр? Илгери ушинтичү экен. Дал ошондой нерсени жасагандан канымды ичем деген киши канын ичкен. Жөн эле тамаша же какшык каттар айтып койгон эмес. Илгери кан ичкен заман болгон да. Эмнеге ичиптир? Ал суусагандабы, согуш учурундабы? Бул көксөөсүн басыш үчүн. Өчүм жанды, кегим жанды деген максатта өчтөшкөн адамдын канын ичип ийген да. Сөөк өрттөгөн, гүлүн сапырып ийген учурлар болгон. Сөөктү коюу эмес, сөөктү өрттөп ийген учурлар болгон. Ошол эле учурда исламга чейин болуп аткан нерсе да, бирок ислам киргенден кийин эле сөөк коюп калган эмес кыргыз. Ага чейин деле сөөк коюу ырасмысы, сөөк коюу деген сөз каяктан чыгып атат? Мына ушул нерсе бар да. Сөөк коюунун өзүнүн эки түрү бар. Сөөктү өрттөө бир эң алгачкы көөнө түшүнүктө эле, өрттөп ийген денени кадимкидей. Андан кийин сөөк коюунун эки түрү бар. Бул биринчи түрү мумиялоо, азыркы тил менен айтканда. Жанагы көкөтөйдүн ашында айтылып аткан кылыч менен кырдырып, кымыз менен жуудуруп деген саптар бар да. Чарайнага чаптатып, чайынкеге каптатып, ырчыларга мактатып, ыжыктарга сактатып дейт. Бул сөздөр эмнени айтып атат? Ушуну ар бир сабын изилдеш керек. Манасын ар бир сабын бул көркөм сөз эле деп койбостон, тереңден изилдесе бүтүндөй бир өмүр, бүтүндөй бир тарых жатат ал жерде. Кылыч менен кырдырып деген сөзү денеден терини кырып, денени алып салып сөөктү калтыруу боюнча, жалаң сөөк коюу жөнүндө сөз болуп атат бул. Ошол өлгөн боюнча денеси менен коюу жөнүндө эмес, сөөктүн өзүн коюу жөнүндө сөз болуп атат да. Андан кийин денеси менен коюу жөнүндө түшүнүктөр бар. Анан ыжыктарга сактатып, бул ушундай салкын жайга ал сөөктү денеси менен коюп аткандагы маалыматтан кабар берип атат да. Ал сасып кетпеш үчүн, жыттанып кетпеш үчүн ошондой салкын жайга муздатып, жанагындай чаптачысы менен чаптап, дене сасып кетпей турган ырым-жырымдарын өзүнүн ошол учурдагы медициналык билими болгон да, ошолор менен жасап аткан нерсеси жөнүндө сөз болуп атат. Ошол эле көкөтөйдү коюудагы, көкөтөйдүн ашында көкөтөйдү коюудагы бир эле кишини коюуда кыргыз эмнени билсе, башынан эмнени кечирсе ошонун баардыгы айтылып кетип атат да. Анан аягында кымкап менен буудуруп, замзам менен жуудуруп деп кетет кайра. Бул ислам түшүнүгү. Ошондо кайсылдорго туш келип калат деген суроо жаралышы мүмкүн да. Кайсынысы чын деген суроо жаралып калышы мүмкүн. Бул адамзаттын аң сезиминде, кыргыздын аң сезиминде калган нерсени маалыматты берип атат. Манас деген маалымат порталы бул. Маалымат алышыбыз керек. Ал жөнүндө бир доорго такап коюуга мүмкүн эмес дегеле. Манастын доорун иликтей турган болсок, өтө байыркы көөнө заманга кетип калабыз. Атланттар дооруна барып калабыз. Анан анда намаз окуп атпайбы, исламдан кийин болгондо деп да талашып жүрүшпөйбү? Ооба, ислам түшүнүгү бар, намаз түшүнүгү бар. Бирок намаз деген сөздү керек болсо бизде аалымдарыбыз айтат, бул пайгамбарыбыз калтырып кеткенден кийинки эле намаз эмес, ага чейинки дагы намаз болгон да, адам ата окуган маселен. Мухаммед пайгамбарыбыз жаңы нерсе жасап койгон жок да. Ошол нерсени эрежеге кийинки жаңы эрежесин иштеп чыкты. Жөнөкөй тил менен алганда iPhone чыкты. iPhone 1, 2, 3, 4, 5 деп 10, 11ге чейин кетип калды. Эң жаңы үлгүсү ислам дини Кудай менен болгон руханий байланыш, адам менен адам байланышкан телефон болсо, руханий байланыштын аспабы. Анын эң акыркы үлгүсү ушул ислам деп берилет да. Мындан кийин жаңы модели чыкпайт деген сыяктуу нерседе. Карасак, руханий байланыш бул. Анан кээ бир замандаштарыбыз бар, биз байыркы өтө көөнө түшүнүгүбүз болгон деп, көөнө түшүнүгүбүз болгон, бирок биз бардык нерседе замандын жетишкендиктерин, өнүгүүлөрүн пайдаланып атабыз да. Ошол эле телефондо жанагы кирпич телефондорду пайдаланбайбыз. Ал эмес үй телефондор пайдалануудан калып кетип атат. Пейджер деген түшүнүк жоголду, байланыштын түрү болчу. Азыр эң жаңы заманбап үлгүдөгү телефондорду пайдалангыбыз келет, себеби анда сүйлөшө аласың, өңүңдү көрөсүң, жүзүңдү көрөсүң, дароо кабар жибересиң жана башкалар. Ошол сыяктуу эң жаңы үлгүсүн пайдаланыш керек руханий байланыштын дагы. Кудай менен байланышын эң жаңы үлгүсү деп ошол исламды койсо биз байыркы түшүнүгүбүз бар деп, байыркы түшүнүккө эле калыптанып, ага эле
качырып алгандын өзү дагы жана мен ат минип жүрөм шаарда дегендей эле нерсе болуп калат да. Заманга жараша ошол өнүгүүлөрдү бардык тармакта пайдалана билишибиз керек. Албетте кыргыз дүйнөсүнүн исламга каршы келбеген жактары эмнеде болгон? Биздин каада салтка окшош болгон ислам. Байыркы мезгилдерде окшош экен деп кабыл алды деп атпайбы алар? Анан карама каршылыктар, түшүнбөстүктөр бүгүн келип чыгып атат. Бул түшүнбөстүк ислам дүйнөсүн алып жүрүүчүлөрдө дагы, ислам дүйнөсүнө каршы турган теңирчилерде дагы болуп атат да. Эки жактың радикалдашып кетип атпайбы? Радикалдашып кеткен. Мен эле туурамын деген нерседе туура эместик жатат да. Себеби ал мен эле туурамын деп алган үчүн эле туура эмес. Башкасын жөн койгондо дагы. Себеби ким туура, ким чын экендигин бир Кудай билет. Балким мунун айтканда чындык бардыр деп карап көрсөк болот да, эмнеге болбосун? Эмне үчүн бул мынтип айтып атат деген нерседе карап көрөлү да. Ошондо Кудай баарын бир жараткандан кийин туура эмес динди эч кимге берген эмес да Кудай. Туурабы? Байланыш туура эмес байланышты берген эмес. Аны жаңылтып туура эмес кылып алган өзүбүзбүз. Эгер кыргыздын түшүнүгүндө эле алып карай турган болсок, көп Кудайга ишенген отко сууга сыйынып жүрө берген деп айтып атышпайбы? Бул дагы туура эмес. Кыргыз илгертен эле бир Кудайга ишенген. Аны көкө теңир дейби, жараткан дейби, эге дейби, Алла дейби, Кудай дейби маселе анда эмес. Бирок бардык нерсенин ээси жалгыз бир Кудай экендигин билген. Ошого ишенген. Анда эмне үчүн отко сууга сыйынып атат деген түшүнүк жаралышы мүмкүн. Бул Кудай деп ишенген түшүнүк эмес. Бирок тилекке каршы бүгүн ошентип түшүнүп алгандар көп арабызда. Бул мисалы үйдүн кожоюну атаң. Бирок атам экен деп эле атаңды эле карап тура бербей, агаңды да угушуң керек. Апаңды да угушуң керек. Эжеңди да угушуң керек. Керек болсо иниңди да угушуң керек да, туурабы? Атамдын эле сөзү туура деп, атам айтпаса мен силерди укпайм деп алган сыяктуу эмес да, ар бирине өзүнчө урмат сый керек. Ошондой нерселер ар бир нерсенин ээси бар деген кыргыз. Суунун бири Сулайман, куштун бири Буудайык, иттин бири Кумайык деген сыяктуу, жылкынын ээси Камбар ата деген сыяктуу ар бир нерсеге жоопкер бирөө бар дейт да. Ага өзүнчө мамиле кылган, сый кылышкан. Анын бардыгын ушул Кудайлар экен, Кудайларга сыйынган деген түшүнүк туура эмес түшүнүк. Биз жон гана жаратылыш менен да өтө тыгыз байланыш болуп, жаратылышты мыкты түшүнгөнүбүз үчүн ошол от, суу, таш, аны мунулардын баары калса керек да. Биз жон гана ошолорго философиялык, жакшы, тыгыз мамиле. Жөнөкөй бир мисал айтып берейинби? Бир айыл өкмөттө иштеген бирөө. Ошол айылдан жер сураш үчүн президентке кайрылабы же айыл өкмөткө кайрылабы? Айыл өкмөтүнө? Мына маселе ошондо эле жатат. Ошол эле нерсеге тиешелүү болсо президент ошону дайындаган, мындай жогору баскычтан төмөн баскычка келип атканда, анан анын башын аттап өтүп президентке барган өзү туура эмес болуп калат да бир караганда. Экинчиден колу жетпей калышы мүмкүн. Ал башка маселе. Бирок ушундай нерселер бар да. Ар бир нерсенин ээсине өзүнчө жекече кайрылган. Бардыгына Кудай жетиштүү дейбиз, ал маселе жок. Бирок бул динде да айтылат. Динибизде деле айтылат бул нерсе. Ибрайым пайгамбарды отко жагуу боюнча фараондордун отко жаккан окуяларында айтылат. Суунун периштеси өзүнчө экендиги, шамалдын периштеси өзүнчө экендиги, периште деп айтылат да. Ал эмес, ар бир тамчыга жоопкер периште бар дейт динде. Ар бир тамчыга, жамгырдын ар бир тамчысына жооп берген периште бар. Ошол периштелер жөнүндө сөз болуп атат. Болгону ээси деп түшүнгөн кыргыз. Ошону пири деп түшүнгөн, башка деп түшүнгөн. Карап көрсөңүз каршы келе турган эч бир нерсе жок. Негизи жок каршы келе турган. Анан калса Кудай менен байланыш адамдын өзүнүн аң сезимине жараша боло турган нерсе. Аны зордоп, күчкө салып таңуулабаш керек деп ойлойм. Таңуулаган нерсе эртеби кечпи жарылууну пайда кылат, ал мурдагыдан күчтүү болуп каршылык көрсөтүшү ыктымал. Бизде ошондой нерселер күчөп атат да. Анан Манаста сүкүт темасы барбы? Ооба. Бар го, ошол темага кайрылсаңыз. Манас баатыр. Исламда деле сүкүт темасы бар экен. Эми бул тунуу деген нерсе да. Тунуу, сүкүт салуу бул ойду бир жерге топтоо деген нерсе. Ойду бир жерге топтобосоң, ишин чачырганды болот, чачкын болот, жыйнаксыз болот. Үйүң иреттелбесе,
Кайсыл буюм кайда экендигин таппайсың да. Ошол сыяктуу эле оюң жыйнактуу болуш керек. Сүкүт тунуу деген ошол нерсе, ойду тундуруу. Болбосо кайсыл сөздүн кайсыл жакта калганын билбей, үйүңдө башаламандык болгон сыяктуу эле мээңде башаламандык башталат да. Анан буюмуңду таба албай, менин калпагым кайда калды эле, байпагым кайда калды эле деп издеп жүрө берген сыяктуу эле оюңдун баш аягын таппай издеп жүрө бересиң. Сүкүттүн тунуунун эң негизги нерсеси ушунда. Адамдын oyun tundurуу, andan ары өнүктүрүү, иреттүү ойлоно билүү. Иретсиз иште ийгилик болбойт. Бардык нерседе. Кудайга болгон байланыш деле, Кудай менен болгон байланышы дагы сүкүт деле ошол нерсе. Тынч отуруп сүйлөссөң, угумдуу жугумдуу болот да. Базарда отуруп сүйлөссөң укпай калышың мүмкүн, башка айкырыктар добушуңду басып кетиши мүмкүн. Бирөөнүн сөзүн аралаштырып угуп алышың мүмкүн, ошондон чаржайт нерселер пайда болот. Ошол сыяктуу эле нерсе. Кайып дүйнөнү сүйлөшөлү. Кайып дүйнө боюнча өтө татаал түшүнүк бул. Биринчиси, мында керек болсо диний аалымдар бир пикирге келе албаган түшүнүк да. Мисалы Саид Нурси деген диндин аалымы кайыптар дүйнөсү өзүнчө баскычтарга бөлүнөт деп айткан. Кайып дүйнөсү бир эле дүйнө эмес. Бул дүйнө тигил дүйнө деген эле дүйнө менен чектелип калбайт бул аалам. Тигил дүйнөнүн тигил дүйнөсү бар, тигил дүйнөнүн бул дүйнөсү бар, тигил бул болуп бөлүнүп кетет деп айтат да. Мисалы кызыр деген түшүнүк бар бизде, Кызыр боюнча сурасаңыз өзүнчө кенен ага өзүнчө бир бөлүм арнасак болот да, себеби Кыргыздын Кызыр жөнүндө айта турган ою өтө көп. Ошол Кызыр жана Ильяс деген пайгамбарлар болгон, булардын кайып дүйнөсү өзүнчө деп айтылат. Эмне үчүн? Иисустуку өзүнчө деп айтылат. Эмне үчүн? Иисус деле пайгамбар, Кызыр деле пайгамбар болгон. Эмне үчүн эки башка дүйнөдө жашашат дегенде, тигил бул дүйнөдө денесин калтырып, жаны менен кеткен сыяктуу ойдо калтырганда, Саид Нурсинин айтымында. Ал эми эч нерсе болбой туруп Кызыр Ильяс ошол болгон денеси менен кайып болуп кеткен. Бул кыямат кайынга чейин ошол денеси менен жашай турган адам катары айтылат. Мындай нерсе Манас дүйнөсүндө Семетей, Бакай, Каныкей, Гүлчөрө, Айчүрөк деген 5 каарман ушинтип кайып болуп кеткен. Кайып дүйнөсүнө бир сыйра барып келет дагы чейин Семетей, эгер окуя менен тааныштыгы барлар болсо билет болуш керек. Ошондон кийин Бакайды баш кылып кайыптар дүйнөсүнө алып кетет. Ошол кайыптар дүйнөсүнөн келип, анан кийин жана арвактарды деп атпайбыз, ошондой даруу касиетине ушул кайыптар дүйнөсү таасир этет деп айтылып атат. Бул арвак эмес. Бул кайып дүйнөдө жашаган жандар. Булар өлгөн эмес, башкача айтканда. Булар тирүү туруп кайып болуп кеткендер. Андан порталга кирип кеткенде, адам акыл эсинин, мээсинин бир 5%га жакын эле пайдаланат деп атпайбы? Улар 100% пайдалангандар болсо керек да, бир сөз менен айтканда. Андан сырткары шейит түшүнүгү бар динде. Булар бул дүйнөдө курман болгондор, Кудайдын жолунда курман болгондор деп айтылат да, эми адилеттик үчүн, актык үчүн, акыйкаттык үчүн курман болгондор, шейит кеткендер. Булардын денеси чирибейт деп айтылат. Бул дүйнөдө денеси коюлат, бирок чирибейт денеси. Биринчи өзгөчөлүгү. Экинчи өзгөчөлүгү, алар кыямат кайынга чейин ошол бул дүйнөдө эмнени жасаган болсо, ошону жасап жүргөндөй эле жашоо кечире беришет дейт. Кыяматка чейин. Мындан 1000 жыл мурункулар ошол доордо жашап жүрө берет да, өздөрү билбейт. Бул дүйнөгө келип кетиш мүмкүн, башка болуш мүмкүн. Кыскасын айтканда, Манаста ошол сыяктуу болот да. Бул дин жагынан дагы, салт жагынан дагы алып караганда, экөө бири-бирине каршы келбей атпайбы? Булар шейиттер, тигилер кайыптар. Алар мүмкүнчүлүгү бар келе турган, жардам бере турган жана башка нерселер. Бул нерсени түшүнбөй туруп анан кийин талаш тартыш пайда болуп атат да. Билимсиздик байке. Анан бул бизде ошо Манаста окуй турган болсоң, мындай сыйкыр дүйнөдө аралашып кетет го, Айчүрөк куулуп кетет, акылга, анан жана башка Коңурбай куулуп кетет. Анан аттарыбыз учуп кетет канат байлап дегендей. Ошол сыйкыр дүйнө дагы абдан кызык болот. Бул атланттар дүйнөсү деп элдикпи? Өтө байыркы түшүнүк да. Илим күчү жетпеген нерсени миф деп коет.
Дин күчү жетпегенде сени жинге чыгарып коет да, бул жиндин иши деп коет. Болду, ошону менен кутулат да. А бирок аны тереңден изилдеш керек деген нерсе бар да. Акылыбыз жетпеген нерсенин бардыгы эле жок эмес да. Ошол диндин өзүндө деле буга окшогон сырдуу, сыйкырдуу нерселер өтө көп айтылат. Динде дагы? Ооба, өтө көп айтылат. Бул качан пайда болгондугун, качан жаралгандыгын эч ким билбеген нерсе да. Сыйкыр аталышында эле жатат. Берки сыйкырчылардын жөнүнө коелучу, Манас Семетей Сейтек деген аталышта сыйкыр жатат. Эмне үчүн дегенде, 3 аталышты тең али күнчө кыргызча так чечмелене элек. Эмне үчүн Кыргыздын, маселен, Курманбек, Эртабылды деген сыяктуу дастандарыбыз бар. Алардын аталышы бизге кыргызча түшүнүктүү. Жоктон таап алгандай табылды, мурунку балдары токтобой атып анан табылды, ошон үчүн табылды деп койгон. Курман болуп кетейин деп Курман деп койгон, Курманбек деп койгон деген сыяктуу сөздүн этимологиясын, сөздүн төркүнүн чечмелеп бере алабыз да. Ооба. Эмне үчүн Манас Семетей Сейтек дегенди так чечмелеп бере албайбыз. Ар кимдин өзүнүн божомолу бар, бирок бүтүндөй кыргыз кабыл ала тургандай божомол жок да. Табылды дегенди бүт кыргыз билет. Табылды. Бардыгы бирдей түшүнөт. Бирок Манас дегенде ар ким ар кандай түшүнүп атат. Манастын бабаларын санаганда керек болсо, кыргызча түшүнүктөр бар. Бөйөнкан, Чаянкан, Ногойкан, Балакан, Каракан, Жакып деп аталып кетет. Манастын андан кийинки урпактарын санаганда дагы Кенен, Алымсарык, Кулансарык деп кыргызча түшүнгөнгө ыңгайлуу да. Эмне үчүн ушул ортодо Манас Семетей Сейтек деген 3 аталыш такыр түшүнүксүз. Эмне үчүн деп ойлойсуз? Билбейм. Бул адамдын акылынан жаралган нерсе эмес экендигин далилдейт. Кыргыздын акылынан жаралса, Бөйөнкан, Чаянкан деп коет. Бул акындык чыгармачылык, бабаларын санактоо, урпактарын санактоо, кимдин дарамети канчалыкка жетсе, кайсыл манасчынын дарамети канчалыкка жетсе, ошончолукка чейин улантып айта берген. Ал жагы акындык чыгармачылык. Бирок Манас Семетей Сейтек деген кыргыздын акылынан жаралган нерсе эмес. Кудай жиберип койгон касиет экендигин далилдеп турган нерсе. Ар кайсы тилде божомолдоп чыгарып атабыз. Али күнчө Манас дегенди чечмелеп элекпиз. Семетей Сейтек дың боюнча жатат. Бул Кудай берген нерсе. Адам ойлоп чыгарган нерсе эмес. Мына сыйкыр деген каякта жатат. Анан учкан аттар, сүйлөгөн аттар жандын башка жакта болушу эртештиктигиндей болуп. Анан сыйкырчылардын урушу кубулуп кетти, түлкү болуп кетти, бүркүт болуп кетти, ал болду, бул болду деген аялардын согушу, ал өтө арбын андай нерселер. Бирок алардын бардыгын бул миф деп туруп эле жокко чыгарып салбай, кандай сакталып келсе ошондой кылып урпактарга жеткиришибиз керек. Балким бир мезгилде анын чындыгы аныкталып калат. Себеби кече ошондой апыртуу дегендерди бүгүн чын экендиги далилденип калып атат да. Мындай нерсени Манастан дагы далилдесек болот ошондой нерселерди. Ооба, азыркы таптачы ушу Рыспаева аябай Манасты чечмелөө арбып баратат да. Ооба. Бул деген бул неме бир башкача философиясын чыгарып атышат. Сейтекти мисалы үчүн хайтек деп чыгарып атышат. Иши кылса мындай угуп отурсаң, чын эле дегендей ойго жете эленесиң да. Бул деген жөн гана бир биз ойлойбуз да, бул деген бир Манас деген киши болуптур, анан ошол кишинин балдары экен, анан аялы экен. Биз өзүбүздү мына примитивдүү, жөнөкөй, азыркы жашообузга эле ыктап алсак, мунун болсо башка эле кыргызга катылган сыр, табышмак, философия деп ачпайбы? Өтө тереңдетпей бүгүнкү коом кабыл ала турган нерселерин айтсак, мисалы Манаста кондиционер деген түшүнүк айтылат. Кондиционер деп аталбаганы менен ошол кондиционердин аткарган кызматы жөнүндө айтылат. Сагынбай атабызда. Сагынбай атабыз кондиционерди көргөн жок да мисалы. Ооба. Каяктан айтып калды? Маселен, кыштын күнү болгондо кызытып соккон деми бар дейт. Жайдын күнү болгондо жанга салкын жели бар дейт. Мына зима-лето болуп атат режими. Ушул нерсе жөнүндө айтып атат. Бул жанагы бутпараст диндегилердин бут кудайынын бутканасын ушундай кылып ылайыкташтырган болчу дейт. Ал жерде чирип кетпей турган, сасып кетпей турган, муздап кетпей турган, ысып кетпей турган кылып, абаны сыйкыр менен кармаган эл бар дейт. Аны ким негиздегенин да айтып берет. Анан
ошол бир элге үйрөтүп кетти дейт. Ошонун дубасын үйрөтүп кетти дейт да. Кечкө деген журтка ошол дубаны үйрөтүп кетти дейт. Кезети деген аят. Эми муну чечмелеп көрөлү. Мейли кондиционер жөнүндө түшүнүк болуп атат, бирок кондиционер эмес болуш керек. Эмне болушу мүмкүн дегенде башка мисал айта албайбыз да. Илимий негизге алып келсек, бул кондиционер дейли. Анда сыйкырын үйрөттүм деп атпайбы дегенде, ал пультту башкарганды үйрөтүп койду балким. Үйрөттү деген нерседе бул сыйкыр эмес экендиги, өтө таптакыр адам кабыл ала албай турган нерсе эмес экендиги жөнүндө ишарат жатат. Бүтүндөй бир элге үйрөтүп атат да. Ал элдин акылдысы бар, акылсызы бар, ошолордун бардыгы эле билип атпайбы? Демек аны колдоонун ыкмасын, китебин, инструкциясын көргөзүп койду да. Бул азыркы тил менен айтканда. Ушундай кабыл алсак болот да. Ошол эле манастабыздын ак келтеси, ошол эле манастабыздын сыр найзасы, ошол эле манастабыздын кандагай шымы, канекей тигип берген билебиз. Ошол эле манастабыздын ача албас кылычы бул өзүнчө азыр илим изилдей элек, али илим жетише элек нано технология жатат бул жерде. Манастабыздын мылтыгы жөнүндө айтканда мынтип айтылат. Түтүнү туман түбүспан, кароолу тажаал, огажал касиеттүү ак келте дейт дагы, аны ойына батса очогор, чында батса койчагыр, ачууланса замбирек дейт. Басып койсо барданке, тартып койсо тапанча деп кийинкилер да кошуп ийген учурлар болгон. Бул эмне жөнүндө айтылат? Бир эле мылтык бир нече кызматты, бир нече куралдын кызматын аткаргандыгы жөнүндө маалымат болуп атат. Себеби ойына батса очогор, чында батса ачууланса койчагыр, чында батса замбирек. 3 функцияны бир аткарып атат деген нерсе да, азыркы тил менен айтканда. Бул жөн эле сөз эмес, ак келтенин өзүнүн атылган огун изилдеп көрсөк ошондой нерселерди жасайт. Маселен, Көкөтөйдүн ашында Жамбатууда жамбы деген азыркы жаштар да түшүнбөйт, айтып коеюнчу, атайын мергенчилердин койгон нерсеси, ал уютулган алтын күмүштөн жасалган баштык. Ошол баштыктын жибин үзөтүп атат. Снайпер да. Ооба. Ак келте снайперлик милдетти аткарып атат. Ошол эле ак келте менен атканда чоң казатта алдыңкы куугун токтолду дейт. Түтүннөн эл адашып токтоп калды. Бул бомба, пушка, замбирек жана башканы милдетин аткарып атат. Газовый жана немелер барбы? Бир эле учурда ушунчалык милдетти аткарып атат. Анан дагы бир кызык жери бар да. Ак келтенин огу дагы башкача болот. Ал мынтип эле мейле туруп атып ийе турган ог эмес. Аткан огу жөн учпай, ажалдууну издеген дейт. Багыттап кое турган октор бүгүн чыгып атат да. Атасын белгилеп койсоң, ал кырдан ашып барып, ойдон ашып барып туруп, анан кийин бүйтап барып туруп тийип атпайбы? Ак келтенин огу ошондой ок болгондугу жөнүндө айтылып атат. Бул жөнүндө учурунда, Союз учурунда Советтер Союзу изилдеген экен. Атайын КГБнын программасы болгон. Аны тереңден изилдеп көрөбүз дегендер. Азыр интернет кенен болуп калдык, ошол жактан караса болот. Орустар оружие деген сериалында келтирген бул боюнча мисалда. Ушундай нерселер. Эми бирин серин бар азыр. Жаңы технология жетишип калды деп коелу. Технология жетише элек нерсе бар бул кылычында. Кылычы уруштуу күнү узарган, учу жанып кызарган дейт. Айды карай шилтесе алтындан чаны кызарган, айчылык жолго узарган, күндү карай шилтесе күмүштөн чаны кызарган, күнчүлүк жолго узарган дейт. Кылычтын узарып кетип атканын элестетип көргүлө эми. Андай кылыч жок, жасала элек. Луч эмеспи? Маселе ошондо болуп атат. Учу жанып кызарган деп атпайбы? Бул жөн луч эмес, лазердин лучу, лазердин лучу болуп атат. Лазер болуп атат да. Ооба. Звездный войнудагы жана кылычтар болуп атат, жүз сөз менен айтканда. Бирок анда дагы пайлан ал кнопка менен иштеп атпайбы? Бул деле кнопка менен иштейт. Балким, бирок андан өзгөчөлүгү бир өзгөчөлүгү бар. Бул ача албаштын өзгөчөлүгү suuruгандан кийин кара канга тоймойун кайтып кынга батпаган дейт. Аны канга сугарбаса, кайра кыскарган эмес да, жана узарып кеткен кылыч кайра кыскарган эмес. Кандайча деген нерсе деле ой жарып койсо болот. Демек, анын кылычтын ичинде кандайдыр бир сайлары болгон. Кнопка боло турган болсо, ошол сайына кан жүгүргөндөн кийин анан беркилер тепкен бир жерин, анан кийин кыскарышы мүмкүн да. Нур ошондо жабылган. Азыркы акылыбыз менен болжоп атканда, а балким андан башка биз акылыбыз жетпеген бир жаңы технология бардыр анда. Мына ушуго лазер болбосо, анда айтылбайт эле, шиберге койсо өрт кеткен, шилтегени мүрт кеткен деп.
Шиберге койсо, жашыл чөпкө койсо өрттөнүп кетип атат. Кылычты койсоң өрттөнбөйт да, кылычты эмес, отту койсоң өрттөнбөйт да, жашыл чөп, туурабы? Ал ошол лазердик күчкө, касиетке эгедер болгон үчүн ошентип өрттөнүп атат. Тоого чапса таш кескен, бойго чапса баш кескен дейт. Ташты кесип аткан кылыч эмне болушу мүмкүн? Лазер болбосо. Ооба. Биздин азыркы илимибиз, акылыбыз жеткен нерсе да. Бул лазер түшүнүк болуш керек деп ойлойм. Ушуга окшогон технологиялык жетишкендиктер, илимий жетишкендиктер дагы бар да Манас чечмелеси. Айта берсе мындай ачылыштар. Шашпай отуруп алып тим эле өлө иликтеш керек экен да. Иликтеш керек, ар бир сабын эмне үчүн айтылды деген нерсе болуш керек да. Бул көркөм апыртуу деп албаш керек да. Анан ошондо анын ар бир сабы терең изилдөөгө муктаж дагы, андан бүтүндөй бир тарых ачылып калышы мүмкүн. Кыргыздын бир сөзү бар да, маселен Кыргыздын бир макалы бар. Ар кимге туулган жери Мисир деп коет да. Кийин бул сөз ар кимге туулган жери Мекке деген сөз менен бир сөз алмашып калды, макал заманына жараша. Бул эмнеден кабар берет? Бул бүтүндөй бир доордон кабар берет. Жана Мисир дүйнөнүн борбору болуп турган, маданий борбору болуп турган доордон кабар берип атат. Египет, фараондор доорунан кабар берип атат, бир сөз менен айтканда. Ошол эле учурда Кыргыз ошол доорду башынан кечиргендигинен кабар берип атат. Бир сөздө бир мен айтып жүрөм го, кесе, аяк, чыны деген сөздөр жөн эле синоним сөздөр эмес. Ар бир сөз бүтүндөй бир доорду камтыган сөз. Ар бир доор. Маселен, аяк деген сөз адам коому алгач эч нерсе жасай электе кайберендин туягынан, малдын туягынан идиш кылып пайдаланып жүргөндүгүн билдирет. Ошон үчүн аяк деп алынып атат. Кесе деген сөз бул демек илимий жетишкендиктерге жетишип, кесип, жыгачтан кесип, оюп жасап калган доордон кабар берет. Чыны деген сөз фарфор идиштен кабар берет. Бул Кытайдын буюму деген сөз. Чайна. Чайна, Маден Чайна деген сөздөн. Чынынын, чындын идиши деген сөздү кыскартып отуруп чыны болуп кеткен. Анан кийин пияла водоводдордун тарыхын жакшы билебиз. Мына караңыз, бир сөздө канча доор жатат, канча кылым жатат чындап келгенде. Манасты ошентип чечмелесек, ошончо доор жатат. Кылгырты жүрчү көзүндө, кыйшыгы жүрчү өзүндө деп атпайбы? Кылгырт дегеним чалгырты жүрчү көзүндө де чалгырт, кылгырт дегенде түшүндүрмө сөздүктө Манас түшүндүрмө сөздүгүндө бул арамдыгы, ичинде арамдыгы бар адам деп гана койгон. Сөз чечмеленген эмес андан нары. Эгер чечмелеп көрсөк, ал жерде дагы бүтүндөй тарых жатат. Бул кыл, курт деген сөз жөнүндө болуп атат. Аскари да жөнүндө сөз болуп атат. Чал, курт, кыл, курт деген сөздөрдүн өзгөрүшү. Ичинде аскаридасы бар деген сөз, түзмө-түз алганда. Өтмө мааниде албетте ичинен бузулган бул. Сырттан булган, ичинде арамдыгы бар деген сөз маанини билдирет ооба. Бирок түпкүлүгү ичинде ак курту бар, кыл курту бар деген сөз. Чал деген сөз кыргыздын эски көөнө түшүндүгүндө ак деген түстү билдирген. Чал болуп калыптыр деген, чачы ак болуп калыптыр деген сөз. Мына ушундай нерселер. Ох, эмне деген керемет, Төлө башка дүйнөгө сүңгүп кеткендей сезим келип атат. Муну дагы мындай тема кылып, улантып, дагы мындай жазып алып, ушул темаларда сүйлөшсөк сонун болчу да. Ооба, мына көөнө сөздөр боюнча эле өзүнчө бир нече тема кылса болот да. Көөнө сөздөр, бул сөз Севилдүсү сексентер сет болгон жагы кызыл өрт дейт. Бул эмнени түшүндүрөт? Жакып Манасты балалуу болоорунда эле түш көргөн түшүндөгү куштун жөнү таптагыр башкача дейт. Азыр анын биз да сөзүн түшүнбөй калдык да. Саңоор жүнү сары алтын, таканак жүнү даг алтын, чырымтал жүнү чылк алтын дейт. Саңоор жүн деген эмне, таканак жүн деген эмне, чырымтал жүн деген эмне, ал кандай түштү көргөн, ушунун тегерегинде өзүнчө бир берүү жасап, өзүнчө ар бир сөзгө өзүнчө токтолсо болот. Түш жоруу темасын кылсак болот. Түш жоруу өзүнчө жатат. Кыргыздын фразологизми жорулган, эмненин негизинде жорулган, эмне үчүн антип жорулган, эмне үчүн ким көрүнгөнгө айта берген эмес, жана түштү ким жакшы жоруйт деген нерседе да өзүнчө чоң сөз кылса болот. Анан эрди катын маселеси, үй бүлө маселеси толтура. Чубак ажы, маселен Раматлык Бейиш болгон Чубак ажы айтып жүрбөдү. Мен ушул нерсени Манастан көп мисал келтирип жүрдүм да, ошол ажыкенин сөзүнө таянып. Кыздар сүйүүсүн билдирсе болобу дегенде болот деп жооп берет да. Болот. Маселен Кадиш энебиз пайгамбарыбызга сүйүүсүн билдирген. Мисал айтып атат. Кыргыздын тарыхынан ушундай мисал алып көрбөйлүбү деген нерсе жатат да. Манаста онча мисалдар. Сүйүүсүн билдирген кыздардын окуясы монча. Бир эле мисал эмес. Ошол эле ай жүрөк
Семетейге өзі келіп отыр. Дағар қыз, құялы деген сияқты қаармандар бар. Болғаны дағы қошымча қыла тұрған есе, қыздың өзінің қоғамдағы алған даражасына, ордына жараша сүйісін қантып білдіруінің жолдары бар. Жөнілі балпетіп айтып салғанға болбайды. Мәселен, Айчүрек балпетіп айта албайды. Себебі ал ханның қызы, бүтіндей башқарушының қызы, өзін емес, бүтіндей мамлекеттің еліне доға кетіп қалышы мүмкін. Баланча балшаның қызы түкінше Ешматты сүйем деп айтты деген нәрсе кетіп қалышы мүмкін. Ошон үшін ал өзінің деңгейінде білдіріп отады. Арғанша болса дағы аял екен, арыз мұңым айтайын, кеңешіп қайтайын деп деген немеге айтып отады. Чачкейге білдіріп отады. Чачкей қадырын білбей қойғаннан кейін анда мына саға деп тұрып, Семеттейдің ақшұңқарын бөктері ұшып кетіп, анан артыман барасын қиын болсам деп, анан кейін ағай Семетейге келіп мен сені жақтырып қалдым деген жоқ та. Біреу ошол жақтырып қалғандығын ушундай қимыл әрекеттермен білдіріп қойды. Дағар қыз Қошойдан жеңіліп қалып, сен мені ал өлтіргенден не пайда деді. Ал бірінші жандалбасы, екіншісі Қошойдың күшін бағалады, үшіншісі өзі жеңіліп отқаннан ал башқача қылуға жолы жоқ болчу. Дароле білдірді. Мен сені сүйем деді, қыстасын айтқандача. Өлтірсең не қыласың, андан көрі мен аял қылып албайсың, саға пайда да деді. Ушул сияқты мәселелер. Құялы болса талап қойды. Себебі аға жұмышы түшіп келіп отады башқалар. Семетей Сейтектердің жұмышы түшіп қалды. Анан bir gerek'e жарап бердиле, gerek'e жарап берем. Менің бір талабым бар деді. Не талабым бар деді? Семетей мені алсын деді. Анан мен сілердің жылмаузулу Сарыбайды мен маға қойғыланы деді да. Шундай нәрселер бар. Сіз азыр айтып отырып, біздің қырғыз қыздарының қандай ер жүрек, тайманбас, еркектер менен ер сайышқа шыға алған бір батыр, бір башқача өңіттегі бір сонун образ түсіп бердіңіз да? Нарқыдағы бар да, эми аялдар жөнінде айта берсекші, ұқмыш көп. Қаныкейдің бейнесінде аял қылбаған жорықтар бар да. Ушундай Манаста ең қызық жері, Манаста керек болса Манас дегенде барбая түшет екенсің, чала өйлеген чаныштай дардая түшет екенсің деп Манастабыздың кемчилигин көзгө сайып көргөзөт. Пендечиликте сөз кемчилик болот да, адам болгондон кийин көзгө сайып көргөзөт. Бирок ошондой кемчилик Каныкей энебизде жок. Каныкей энебизде жок ал кемчилик. Каныкей энебиздин артыкчылыгы болсо болгондур. Табиятынан баягы жалгыз тума деп коет, ошондой болгондугун айтат. Ал эми табият, ал адамдагы кемчилик эмес. Кудай ыргылган нерсе. Бирок өзүндө кемчилик жок да. Керек болсо Манаста канча жерден оңдоп түздөп отурат. Эрине өмүрүндө каяш айтпаган аял катары сүрөттөлөт. Өмүрүндө башка эмес Айчүрек каяш айтып атат да Семетейге. Бая камчы менен чабып жегенде атасы тарткан неме да Семетей дагы. Анан барба деп безилдеп атат Айчүректики туура. Себеби жамандыкты сезип атат. Семетей ошол күмбөзгө барса кайра кайтпай кала тургандыгын билип атат да. Ошон үчүн жан айласы кылып барбай эле койчу, белги жаман болуп атат десе, эркектин ишин үйдө туруп катын билип калабы деп чабып атат Семетей. Мына сага дейт, анан карга үйүп атат. Кеткениңден келбей кал, кербен үйүн көрбөй кал. Барганыңдан келбей кал, базар үйүн көрбөй кал дейт. Не деген сөз? Карасарчы. Ошондо Каныкей энебиз жерге түкүр деп кыйкырып, түкүргөндө түкүрүгү тийген таш жарылып кетип атат да. Тилинде өөрү бар эле дейт да. Анан ошондо айтып атат Каныкей энебиз. Атаң, кайнатаң Манастың кылычы мойнума сунулуп турган учурда мен каяш айткан эмесмин дейт. Бейгүнөө жерден Каныкей энебиздин башын алам деген учурлары болуп калган Манастабыздын. Каныкей энебизде күнөө жок, түшүнбөстүктөн улам. Ушундан кемчилик кетти деп Манастабыз ойлонуп алгандан улам. Ошондо да актанган эмес Каныкей энебиз, караңызчы. Маке күнөө менде эмес деп айткан эмес да. Мондай деп жада калса түшүндүргөн эмес. Манаска болгон сый ушунчалык болгон, ал эмне десе макул болгон. Бирок акырында кийинки учурларда анын ачуусу тадаганда аны жөндөп коюп отурган да. Баары эле меники туура деп эле каяш айта берген эмес. Ал өзүнүн учурун билген. Кайсыл учурда Манас сөздү угат, кайсыл учурда укпай калат. Акылдуу аялдын артыкчылыгы ошондо да. Меники туура деп эле туура жерден эле баса калыш керек эмес. Ал туура нерсени кантип туура жеткириш керек экендигин да билген да.
Кайсыл учурда айтса сөзү өтүмдүү болот. Антпесе Канекейдин да кадыры кетмек да. Анын деле сөзү өтүмсүз болуп калмак. Мына ошондой касиет үчүн Манаста үстүнө аял албайм деп коюп атпайбы? Болсо Чыңгыз кандай болуп 200, 300, 400, 500 аял алып жүрөсө болот эле да. Манастабызда эле. Туурабы? Жок, Канекейдин үстүнө мен аял албайм деди. Канекейдин ошол артыкчылыктары үчүн. Жада калса кыз сайкалды албай койду. Мына Рыспай кыргыздардын эркектерине кантип башка аял алдырбаштан жолун Канекей апабыздан үйрөнөбүз. Ооба, эң туура. Бул нерсени өздөштүрүп алса, андан артык аял болбойт, эркек эч кимди карабайт. Ай, сонун. Ойлонушу дагы мүмкүн эмес да. Манас атабыз канчалык жактырганына карабай кыз сайкалды албай атат. Кыз сайкалды аябай жактырып калыптырбы? Ооба. Ал кандай экен ал? Анын өзгөчөлүгү, айырдыгы анын? Эрдиги болгон, сулуулугу болгон, өзүм алчу кыз экен, Аксулдун өзү экен деп ажарын көрүп суктанып атпайбы? Ошондой нерселери болгон. Бирок сөз берип койгон. Анын кадырын тебелеген болуп калат. Анда Манас болбой калат да. Ал Канекейди эле тебелебейт, ал өзүн кошо тебелеп салат анда. Тейсон айттыңыз. Мына ошол өзүнүн кадыры Манас экендигин бардык учурда сактаган да Манастабыз. Бул нерсе нарктан Манаста чыгып кете алган эмес. Бир мисалды айтып берейин, Манастын наркты жамбагандыгы жөнүндө, эми аялдар темасын коюп, башка тема коюп көрөлү да. Семетей төрөлүп, ошого той берип атат Манастабыз. Той бергенде Кытай калмактагы келди, башка болду. Баягы эле Кытай, баягы эле жаңжалын чыгарды да. Канча заман өттү ортодон. Ошондо Манастабыз ойлонду. Канча жолу кечирим берди Коңурбайга. Ушул адам болор деп ойлонду да. Жок дегенде ушунун айынан эки эл касташып калбасын, ушуга кенендик кылсам эки эл түбөлүп достошуп кетет, ынтымактуу болуп калат деген да ойлор болду да. Анан ошондо чындап ачуусу келди. 40 жылы бир казанда кайнатса каныбыз бирикпейт экен бул Коңурбай менен деди. Эч бирикпейт экен, муну өлтүрүп эле тынбасам болбойт деп өлтүрө турган болуп калды. Аттанып чыкты Манастабыз. Элестетип көрүлү, ошол жерден Коңурбайды өлтүрсө бүттү болчу, маселе чечилет болчу. Манастабыз дагы канча жыл жашайт эле. Ага көзү жетип атат. Бирок ортодон Кошой чыкты. Кошой душман эмес. Бизде азыр ушундай пикирди билдирсе эле душманга чыгып калып атпайбы? Кошой чыкты да Манасты токтотту. Манас токтот деди. Токтобойм деди. Муну биротоло тындым кылайын. Наркты бузба деди. Эмне болгон нарк деди да. Сен өзүңдүн тоюңа чакырып алып туруп анан өлтүрөсүң бул Коңурбайды. Сөзгө каласың. Манас деген атыңа сөз кетет. Анча уруша турган болсоң, урушчу жерди белгилеп алып, ушул жерге кел деп, мындан аман несен таратып коюп, анан кийин өлтүр деди. Адилеттүүлүк, а? Караңыздарчы. Мына ошол нарктан чыга алган жок Манастабыз. Манастабыздын айкөлдүгү жөнүндө, кеңпейилдиги жөнүндө, акыйкаттыгы жөнүндө, адилеттиги жөнүндө, кадр маселеси жөнүндө керек болсо, саясатта кандай болгон, душманга кандай, согуштун ыкмасы кандай, көп да сөз. Айта берсек түгөнбөйт. Манастабыздын акылы жөнүндө айта берсек түгөнбөйт. Ойлоп табуучулугу, эмне үчүн ойлоп тапкан мындай нерселерди, бул жөнүндө айта берсек түгөнбөйт. Манастабыз жөн эле эрдиги бар, эси жок, эч нерсе менен иши жок, акылы бар, эси жок, ар нерсе менен иши жок дегендей баатыр болгон эмес. Андай болсо, бул заманга чейин унутулуп калат болчу чындап эле. Андай канча баатырлар өттү. Манас атабызда баатырлык дагы, акыл дагы, эс дагы, айла дагы, эп дагы, сөз дагы, кеп дагы, бүт бардыгы төгөрөгү төп келген. Андан сырткары Манастабызда Кудай берип койгон артыкчылыктар болгон. Андан сырткары Манастабыздын мүнөзүндөгү артыкчылыктар болгон. Ал биринчиден кадрды туура тандай билген. Өтүкчүн алып барып маданият министри кылып койгон эмес. Ушундай заман болуп атат да. Анан ар бирине бийликтин күчү канчалык экендигин көргөзгөн. Саясат жөнүндө кеп кала турган болсок, 10 башы бозул, болгон 10 кишини башкарат. Болгон 10 эле кишини башкарат. 3 миллион аскер согушка кетип атат. Ошондо ага 40 кишини башкарып жүргөн, мурда 40 кишини башкарып жүргөн Кыргылчал ага көз каранды болуп калат, 10 кишинин катарына кирип калат. Мен мурда сени башкарып жүргөм, сен кимсиң деп чыгат, бир сөз менен айтканда. Мен Манас менен маселеми чечип алам деп чыгат. Президент таанышым дегендей да. Андайлар толтурат, мен чалып коем, бир звонок менен ишим бүтөт деп койгондор көп да. Ошентип чыгат Кыргылчал. Ошентип чыгып Манаска барганда Манас айтат, бар он башыңа дейт. Кыргылчал менен жакын болуп жүргөн. Маселесин чечип койсо жок. Бийликтин күчү канчалык экендигин көргөздү. Он башы ушунчалык бою өстү, андан кийин Кыргылчал деди.
Эмне болдуң? Манас уктубу сөзүңдү? Жоңду алдың, эми угуптур. Эми мындан кийин дагы бир жолу ушинтип кыйшың этип, кийчин эле кыңыр этип бир мандемиң билине турган болсо, башыңды кесип ийем деди. Башыңды кесип туруп, куржунга салып коем, эртең Алмамбет санаң аргана дегенде мына өлдү кыргыл деп туруп башыңды тоголотуп коймо ошол жерде бүттү деди. Бүттү, кыргыл экинчи жагын үндөбөйт. Бийликтин күчүн чыңаш үчүн Манаста ушундай нерселерди жасаган. Ошон үчүн бийлик күчтүү болгон. Ар бир кадрды өз орду менен койгон. Ошон үчүн Манастын мамлекети ушунчалык бакубат болгон. Тааныш билиш деген эмес. Туугандары каршы чыгып атат, туура эмес. Манас туура эмес кылып атат деп каршы чыгып атат да. Каякта кап кайдан тентип келгендерге бизди башкартып койду деп атат. Кырчода ар жактан келген. Манастабыз ага караган жок. Билеби? Койду. Туугандары каршы чыгып атып, өзгө жатка карабас, өз экенин деп аябас Манас аларды өлтүрүп тынды керек болсо. Өзүнүн туугандарын мойнуна койсо кылмышын өз атасын аябайт дейт Манас батыр. Муну ошончолук адилет болгондугу үчүн башкалар аны тегеректеп кетпей калган. Коррупция менен күрөшөбүз деп алып, эмне үчүн коррупция менен күрөш жүрбөй атат деген нерседе мандам жатат да бизде. Демек, тегерегиндегилер коррупционер болуп аткандан кийин демек өзүндө дагы барды деген маселе жатат да. Коррупция менен кантип күрөшүш керекти Манастабыз көргөзүп берген. Аябай сонун нерселерди айтып бердиңиз. Буюрса, бул теманы дагы терең казсак дагы көп кызыктуу нерселер чыкчу да, Кудай буйрса, Кудай буйрса. Муну мындай биз баягы элге жакшы маалымат тереңинен жетпеген үчүн сырттан уккан ушакка ишенип, же болбосо бир пендечиликке ишенип эле алдырып, анан көп эле жаңылыштык жасап атканыбыз ушундан окшойт да. Манасты мындай азыр олуп чолуп ар кайсы жеринен айтпадыкпы? Ошон үчүн бир аз башламаныраак болгошу мүмкүн да уккан адам. Эгер иреттүү бир теманы коюп алып, ошонун багытында саясат десек саясат, аял заты десек аял затынын темасы, сүйүү десек сүйүү, бийлик десек бийлик, адилеттик десек адилеттик жөнүндө ушак жөнүндө өтө чоң нерсе бар да. Ушак жөнүндө өзүнчө кенен сөз кылып ушинтип сөз кылсак анда башкача маанайда түшүнүктүү болот да, сиңимдүү болот. Сон. Урматтуу телекөрүүчүлөр, силерге бул пикир жактыбы? Эгер жакса анда комментарийге жазып коюңуздар жана кайсы темаларда тереңирээк билгиңиздер келип атат. Сизге ден соолук, аман эсен болуңуз. Абдан сонун мындай көңүлдү көтөрө турган бир жакшы учкундарды пайда кылган сөздөрдү сүйлөп кеттиңиз. Биздин кыргыздардын да жүрөгүнө ушинтип мекенчилдикти, ушинтип биздин тамырыбызды себелеп дагы көбүртүп тамырыбызды бекемдебесек, анан бекемдеп алсак анан өсүшүбүз жакшы болот деп ойлойм да. Эң туура. Урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, сиздерден пикир күтөбүз. YouTube каналыма катталып жана комментарий калтырганды унутпаңыз. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта аман туруңуздар.